Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу казак болуш элим. Эзелден коңшу эл, бир тууган элбиз деп айтып келгенбиз. Бирок бүгүнкү күндө казактын кээ бир блогерлери, кээ бир журналисттери, же болбосо кээ бир ушакчылары ким билсин, биздин Кыргыздын саясатын сындаган учурлар болупту. Менин айтарым, биздин өзүбүздүн чек арабыз бар, президентибиз бар, калкыбыз бар, каада салтыбыз бар, үрп адатыбыз бар, маданиятыбыз бар, өзүнчө бир улутпуз, өзүнчө бир мамлекетпиз. Же болбосо биз автономиялуу область болуп, бирөөнүн саясатына, бирөөнүн акыл насаатына муктаж болгон бир область болсок бир жөн. Биз өзүнчө мамлекет болгондон кийин биздин өзүбүздүн саясатыбызды өзүбүз билебиз. Кимди колдойбуз, кимди президент кылабыз, кимди депутат кылабыз, кимди дагы бир нерсе кылабыз, биз кыргыздар өзүбүз билебиз. Ал эми кечеги сындап чыккан Билген Дурус каналынын автору сизге кайрыларым. Бөтөн элдин саясатын, бөтөн элдин экономикасын эмне кыласыз? Сиз биринчи өзүңүздүн мамлекетиңиздин, Казакстандын саясатын сындаган бир видео чыгарыңызчы көрөйүн. Казакстандын экономикасын, Казакстандын элинин турмушун чагылдырган, элдин турмушунун көйгөйүн айтып чыккан бир видеоролик дайындаңызчы. Ошону бир алып чыгыңызчы көрөйүн. Бирөөнүн өзүнүн башында төөнү көрбөй, бирөөнүн башындагы чөптү көрөт деген кыргызда жакшы макал бар. Бул нерсени мен чечмелеп айтып бербесем дагы казакча өзүңүз кенен түшүнүп аласыз деген ой пикирдемин. Ошондуктан сиз биздин саясатыбызды сындаштан мурун, сиз бизге акыл насаат айтыштан мурун биринчи өзүңүздүн элиңиздин көйгөйүн, элиңиздин акыбалын бийликтегилерге жеткизип, ошол бийликтегилердин кылып жаткан туура эмес саясатын сындап алып туруп, андан кийин биздикин сынасаңыз деген сунушумду айтар элем. Узун сөздүн кыскасы, биздин башыбыздагы чөптү көрбөй, биринчи өзүңүздүн башыңыздагы төөнү көрүп алсаңыз жакшыраак болмок. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.